Dini ишенимден улам балдарын мектепке жибербеген ата-энелер жана билим алууга тоскоолдуктар тууралуу сөз. Чын эле дини ишеним билим алууга тоскоолдук жаратабы деген суроо. Dini ишеним мусулман пендесин Мухаммед пайгамбардын осуяттарын карманууга, көрсөтмөлөрүн аткарууга милдеттендирет. Ислам пайгамбары өзүнүн хадисинде айтат: "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин." Билим алуу ар бир мусулманга милдеттүү дейт. Эгерде бир адам мусулман эле боло турган болсо, бул эркекпи, аялбы, же болбосо жанагыдай гермафродит болуп тууп калып айырмасы жок, алардын бардыгына билим алуу милдеттүү болуп эсептелет. Ал эми улуу жараткандын касиеттүү китеби Кур'ани Каримде Кудай Таала мындай дейт: "Ва аидду лахум мастатa'ту мин кувватин." Анфал сүрөсүнүн 60-аятында мекенди, ыйманды, адир намысты, келечек урпакты, кылымдардан келе жаткан дөөлөттү сактап калуу үчүн колуңардан келген күчүңөрдү даярдагыла деген Кур'ани Каримде аят келет. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп бекеринен айтылбагандай эле билим алуу ар бир элдин топтогон эң кадырлуу күчү болорлугун Мухаммад ал-Амин аш-Шинкити баш болгон тафсир аалымдары белгилешкен. Демек, дини ишеним эч качан эч убакта билим алууга бөгөт койбойт, алган эмес, тескерисинче билим алууну милдеттүү жана касиеттүү ыйык жумуш катарында баалайт. Билим алуу эң намаз окугандай, орозо туткандай, адамдын ишениминдеги касиеттүү баздектелген бардык сезимдердин катарында, касиеттүү жумуш катарында орунда турат. Анткени Кудай Таалам ошол өзүңөрдүн күчүңөр топтогула деп, адам катары сакталып калганга, мамлекет сактап калганга, эгемендүүлүк сактап калганга, эл катары сакталып калганга күч, бул эң биринчи күч илим экендигин биздин тафсирчи алымдарыбыздын бардыгы баяндап айтып берет. А бирок ошол эле учурда дини ишенимден улам кээ бир ата-энелер өз балдарын мектепке жибербей койгондугу факт. Маселенин төркүнү ата-энелердин дини ишенимине байланыштуу экендиги дагы анык. Алар төмөнкү маселелер боюнча болушу ыктымалдуу. Эгерде дини ишеним билим алууга тоскоолдук жаратпаса, эмне үчүн азыр биз көрүп аткан дини ишенимдеги ата-энелер балдарын мектепке жибербей жатышат? Мен ушул учурдан пайдаланып Ысык Көлдүк айымга, ошондой эле айыл өкмөтүнө жана сүйлөп аткан жана Буланин устуна чолпон айымга дагы мен ыраазылык билдирем. Чындыгында мындай бир ат көтөргүчтүктөрдү аткарып атасыңар. Бирок ошолордун жанагы атасы сүйлөп атканда атасынын сөзү мектепке жибербейт деген гана жүйөн айтып, бирок эгерде биздин талаптарга ылайык мектептер ачылганда анда балдарды окутат элек деген сөзү акырын шыбыш менен айтылып өтүп кетти да. Ошондуктан мен бир канча төмөндөгү маселелер менен алар эмне үчүн жибербей аткандыгын айтып бергим келет эле. Алар жибергиси келет, бирок мектепте кээ бир нерселер булардын көз карашына туура келбей калат. Мисалы үчүн мектеп программасындагы кээ бир материалдар ислам ишенимине кошпой калган учурлар кездешет. Өтө жөнөкөй, өтө ачык мисал үчүн Дарвин теориясы сыяктуу. Адам маймылдан жаралган деген сөздү уккан деле ушуну окутуп балдарын бузуп коюп, балдары мусулман болбой калат экен деп калат. Бул батыштын өлкөлөрүндө бул теория колдонулбай деле калды, бирок биздин кээ бир учебниктерди жана Сталинден калып калган жанагы Сарбикте окуган мугалимдер дагы ушуну кайталап айткандары бар да. Экинчи сүрөт сабагында көбүнчө келгенде жанагы адамдардын сүрөтүн тартуу, жандуунун сүрөтүн тарт деп ошол балдарга мажбурлап, анан кийин ошону менен эки коюп учурлар кездешет. А ислам талибинде жандуу адам тартканга болбойт, улар пейзаж тартса да, натюрморт тартса болот да. Анан ушул маселелерди айынан ошолор окутпай койгусу келишет. Анан үчүнчү маселе музыка сабагында мисалы үчүн кээ бир мындай бир өтө шайкелең музыкалар же болбосо ушул сыяктуу жанагы балдар менен кыздар чогуу бийлейт деген ата-энелер өтө бир сезгичтик менен ушуга каршы чыгышат да. Жалпы билим алууга каршы эмес, балким кээ бир гана нерселерге. Андан сырткары окуучу кыздардын жоолук маселеси жылга сентябрда бизде ызычуу болуп, жылга эле мутакалим кайра чыга алат. Анан же биздин мамлекет буга улуттуу маани бербеди, же болбосо коомчулук маани бербеди. Жыл сайын сентябрда ушул маселе бизде козголо берет да. Анан акырында эркек балдар менен кыз балдардын аралашып окугандыгы ошол балдарды мектепке жибербей койгонго түртүп атат. Негизи мына ушул эле маселелер. Ал эми андан башка билим алуунун зарылдыгы жөнүндө, анын милдеттүүлүгү жөнүндө эч бир мусулман аалымы же болбосо мусулман адамы буга каршы эмес деп айтат элем.